Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Taalam jardam menen bugün musulman adamdın жашоосундагы бул дүйнөдө жана акыреттеги негизги үч негизи. Мына ошону адам билүү менен бактылууга жетет. Мусулмандын ушул үч негизи: дини, исламы, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам, Аллахтан жиберилген элчи, анан Алла Таалам жөнүндө таануу. Кабырда дагы адам ушул үч туроодон суралат. Роббиң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким деп. Мына ушул үч негизди адам жакшы түшүнүп билип алыш керек. Күндө эртемен турса дагы Радиту биллахи робба ва бил ислами дина ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набия деп эртеменки зикирде да келген. Иманын жаңылап, Аллах Тааламга эстеп, "О Аллахым, сени Роббиң деп ыраазы болдум. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалату вассаламды мага пайгамбар деп, Аллахтын элчиси деп ыраазы болдум. Исламды болсо диним деп ыраазы болдум" деп биз мусулманбыз да моюн сунуп, багынып, Алла Тааламга кабыл алдым деп ушул үч негизди кайталайбыз. Өлгөндө да кабырда суралат. Анан ушудан суроодон ийгиликтүү өткөн болсо, адам ар жагы андан ары жеңил болуп, жакшылыкта. Ал эми бул үч суроого жооп бере албаса, ар жагы нары оорчулукта, кыйынчылыкта алактасын. Ал нерсени Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбар Мухаммад деп жаттап койсом, айтып коем эмес. Ошол менен адам бул дүйнөдө жашадыбы, ошонун маани максатын, талаптарын түшүндү, билдиби, жүрөгүнө сиңирип, маанисин түшүнүп ошол менен жашады, ошол нерсеге да калат. Мына ошон үчүн ушул үч суроо, үч негиз мусулман адамдын жашоосундагы эң орчундуу, эң чоң негиздерден. Эгерде ушул негизди билбесе, намаз окуса дагы, орозо тутса да, канча жакшыларды кылса деле, Алла сактасын, балким намазынын кабыл болбой калышына, канча деген сооптордун жок болуп кетишине себепкер болот. Пайгамбардын акысын билбесе бидатка түшөт. Ислам динди туура далил менен түшүнбөсө, ырым-жырымга, ар бир элдин үрп адатына, жанагындай бир ырым жомокторго, ошо диндин атынан жамылып алган туура эмес нерселерге кирип кетет дагы, оюнда ойлоп атат, сооп таап атам деп, динден кылып атам деп ойлойт. Балким Алла сактасын, ошол далил менен билбегенден ал дин деп ойлоп, сооп деп ойлоп, жакшылык деп ойлоп, Кудайдын ыраазылыгына жетем деп ойлоп кыла берет, бирок балким каарына жетип, диндеги бир бидат нерсени кылып жүрө берет. Алла сактасын. Ошондой эле Алла Таалам таанып алса, ысымдарын билбесе, сыпаттарын билбесе, Алла Таалам эмнени жакшы көрөт, эмнени жаман көрөт, Алла Тааламга жүрөк менен болгон ибадаттар, ошолорду түшүнбөсө, мамилени түшүнбөсө, тааныбас, сыйлабас дейт. Жүрөгү деле ойгонбойт. Алла Таалам китебине, Куранга дагы айтпайт, пайгамбарыбыз да тааныбайт, ислам динине деле кызыкпайт. Мына ошон үчүн бул үч негиз аябай орчундуу. Салафтардан бири айткан эле, Алла Тааламдын бизге болгон нерсеси рисаласы деген. Мындай айтканда Алла Таалам бизге катты берди, бизге болгон. Мына мен тааныйм десеңер Куран. Каралсаң пайгамбарды жиберди адамдардан. Бактылуу болушка Алла Таалам өзүнүн жакшылыгын берди. Ал эми пайгамбар өзүнө түшкөн Куранды алды да бизге алейхиссалату вассалам жеткизди. Өзү айткандай, эч бир жакшылыкты калтырбадым, жеткизбеген. Эч бир жамандыкты калтырбадым, эскертпеген. Мен силерди ап-апакай нерсеге чыдап калдым. Өлөм деген адам гана адашат. Ал эми бизден эмне? Бизден моюн сунуп, иман келтирип, ишенип, кабыл алып, үйрөнүп, жашообузду ушул менен жашаш керек. Ошон үчүн айткан Аллахтан кат келиши, пайгамбардын жеткириши, адам баласы биз моюн сунуп, угуп, баш ийип, ошо менен жашашыбыз болду. Алхамдулилля. Ошон үчүн бул нерсеге бир аз сабыр кылып, ошону далилдер менен үйрөнүп, исламга киргенде ла илаха илlalloh Мухаммад расулуллах дегенде эле биз моюн алдым, моюн сундум, ушу менен жашайм Аллахым, сага эч кимди шерик кылбайм, сенин кулуңмун. Сен жиберген Мухаммад алейхиссалату вассаламга баш ийемин. Шариятыңды ушул көргөзүп берген жол менен жашаймын, Мухаммад расулуллах деп моюн сунуп киргенбиз да. Бир молдону ээрчийин деп кирген жокпуз биз. Бир ырым-жырымды ээрчийбиз деп кирген жокпуз. Жомокторду ээрчийбиз деп кирген жокпуз. Сен жиберген Мухаммад алейхиссалату вассаламдын дини менен жашайм. Буйругун буйруктай, тыюусын тыюудай. Эч бир жаңылык киргизбейм. Ушу менен чектелем. Эгер мени жакшы көрсөңөр пайгамбарды ээрчигиле. Ошондо мен да силерди жакшы көрөм, күнөөңөрдү кечирем, бейишке киргизем деп канча деген аяттар белгилүү. Ошон үчүн мусулман адамга такыр бул ылайык келбейт. Мен мусулманмын деп динин жакшы түшүнбөсө, мусулманмын деп пайгамбарын жакшы таанып алса, мусулманмын деп жараткан Роббисин жакшы түшүнүп билбесе. Ошон үчүн аалымдар кабырда сурала турган үч суроого китептерди жазган, канча деген акыйда китептеринде баяндаган. Ал эми бүгүнкү биз өтө турган сабак иншалла бир аз узарышы мүмкүн. Канча күндө өтөбүз Аллахтын жардамы менен бир Кудай билет, бирок сабыр кылып, азастан мындай кененирээк азыркы Сауд Арабиянын муфтийси Шейх Солих Фаузандын түшүндүрмөсү менен өтөбүз. Муну Шейх Ислам жазган ушул үч негиз деп, үч суроо.
Роббиң ким, динин кайсы, исламды далил менен билүү, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын таанып, билип, түшүнүп, үйрөнүү. Ушул китебин жазарда алдында 3 кириш сөз кылган. 3 негизге келерден мурун 3 кириш сөз кылган. Кириш сөзүн менен таанышып, анан Шейх Солих Фаузан хафизахуллахнын азыркы Сауд Арабиянын муфтийсинин түшүндүрмөсү менен, шархы менен өтөбүз. Максаты алымдар ушул Куран сүннөттү баяндап, ачыктап, түшүндүрүп жеткирип берүүчү. Алымдарды ээрчүү эмес максатыбыз. Биздин максат Аллах Тааланын Куранын, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолун жолдоо. Алымдар ушул эки чоң булакты түшүндүрүп, баяндап, ачыктап берет бизге. Себеби алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Ошонун негизинде биз алымдардын түшүндүрмөсүнө муктажбыз. Автор сөзүн баштап мындай деп айтат. Биринчиден Бисмиллахир-рахманир-рахим дейт. Билгин дейт. Билгин, Аллах Таалам сага ырайымын төксүн. Чындыгында бизге 4 маселени үйрөнүш милдет деген. Биринчиси илим, экинчиси амал, анан үчүнчүсү жакшылыкка чакыруу, анан төртүнчүсү сабыр кылуу деген. Анан ушул жерде илим дегенде Аллах Тааламды таануу, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламды таануу, билүү, анан үчүнчүсү ислам динин далили менен билүү деп эскерген. Мына ушул кириш сөздө ушул башкы сөзүнө түшүндүрмө берет шейх. Анан Шейх Солих Фаузан хафизахуллах сөзүнөн баштап айтат. Бул 3 негиз деген өтө улуу нерсе. Бул жерде кыскартылып түшүндүрмө берилген. Бул 3 негизде камтылган нерселердин бардыгы Аллах Тааланын китебинде жана Аллахтын элчисинин алейхиссалату вассаламдын сүннөтү бар камтылган. 3 негиз кыска, аз көлөмү болгону менен диндин негиздери камтылган. Ислам дининин негиздери. Ал эмне? Негизгиси акыйда. Мурунку алымдар дагы ушундай кыска китепчилерге, кыска негиздерге көңүл бурган. Ошол негизди адамдар түшүнүп калсын деп. Керек болсо узун шархтарды, узун түшүндүрмөлөрдү кыскартып, негиздерди топтоп, карапайым адамдар кыска нерсеге кызыгып, окуп, негиздерди үйрөнүп калсын деп жазып келген. Кайсы бир адам илим талап кылам десе, негиздерге көңүл буруш керек. Ошонун башка эрежелери, негиздерди, мына исламдын 5 түркүгү, имандын 6 шарты, азыркы бүгүнкү өтүп аткандай 3 негиз, Роббиң ким, динин кайсы, ушуларды жакшы билип алыш керек. Анан жакшы билгенден кийин анан кеңири китептерге кирсе, жакшы түшүнөт. Таң калыштуусу, бул менин сөзүм мисал катары. Кээ бир туугандарыбыз канча жылдан бери намаз окуйт, сабагам дейт, амал кабыл болуш үчүн 2 шарт бар го, кандай десең билбейт да. Сабак деле окуп жүрөм дейт. Биринчиси ихлас, экинчиси сүннөт деп кайталасаң, эмнеге ал кээ бирлер кызыкпайт, көңүл бурбайт, ошону жазып албайт. Хотя ушул негиз дайыма сизде болуш керек, бул тараза. Бир амалга сооп жазылышын каалап, Аллах Тааланын мурасын кааласаңыз, ошо тараза менен саласыз. Сиз ихлас менен кылып атасыз. Дүйнөлүк максат үчүн эмеспи, башка бирөө үчүн эмеспи? Жүрөгүңүздү карап көрөсүз. Анан ушул амалды сурайсыз, ушул динде барбы деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келген нерсеге мен кылып аткан амалым дал келеби деп. Же бирөөлөр кылып атыптыр, бирөөлөр айтып атат, мен да ошон үчүн кылып атам деп айтасыз. Ал болбойт, анда амал кабыл болбойт. Мына ушуларды айтат да, негиздер, эреже катар алымдар коюп кеткен. Ошону мусулман адам түшүнүш керек. Себеби аны билбесе кээде адам амал кылат, ал динден эмес. Ушундай чоң алымдардын бардыгы, чоң китептерден мурун кичинекей негизги нерселерге көңүл буруп, адамдарга үйрөтүп келген. Негиздерди түшүнгөн болсо, анан кийинкилерди үйрөнүү жеңил болот. Ал эми ким чоң нерселерге кирип алган болсо, илим алам, үйрөнөм деп, ал заматта чарчайт. Эч нерсеге жетпейт. Ал эми негиздерден баштаса, анан акырын ошо менен жылып үйрөнөрсө, Аллахтын жардамы менен ал адам илимдин туура жолунда болот дагы, туура илимди үйрөнөт. Алхамдулилlah, акырындык менен жакшылыкка жетет. Ал эми жана чоң илимдерге кирип алгандар же башкы негиздерди түшүнбөйт, анан ортодо калып калгандар ушун. Шейх бул жерден де Курандан бир аятты келтирет. Бакара сүрөсү 189 аятта. Алла Таала Куранда айтат: "Ясалунака аниллахилла". Адамдар сенден ушу ай жөнүндө сурашат дейт. Сен айткын: "Кул хия мавақитун линнас вал хаджу ва лейсал бирру би ан та'тул буюта мин зухуриха, валакиннал бирра ман иттаqa". Адамдарга бир убакыт катары берилген деп айткан да. Убакыт катары айларды, жылдарды, күндөрдү, ошо мөөнөттөрдү билиш үчүн айды берилген деп. Бирок шейх бул жерде айтайын дегени, булар ай жөнүндө сурады дейт. Эмнеге сурады десе, жана ай деген кичирейип, анан толук болуп, орто болуп, кээде жок болуп кетип, кайра пайда болуп, анан кайра толук болгон, ошол жөнүндө сураган да. Ушуда эмне сыр бар, эмне хикмат бар деп сураган адамдар.
Анан Алла Таалам ушул суроосун менен эмне деген жемелеген дейт. Эмнеге силер пайдасыз нерсени бересиңер? Мунун кичирейгенин билгенден, орточолугун билген, толук болгон билген эмне пайда аласыңар? Андан көрөкчө силер пайдалуу суроо бергиле. Илимдин эшигинен киргиле деп Алла Таалам аларды мындай айтканда айыптап, бир сыйра сындап туруп анан түшүндүрүп берет. Бул жакшылык деген илимдин өзүнүн эшигинен киргиле, үйгө өзүнүн эшигинен киргиле, үстүнөн кирбегиле, артынан кирбегиле. Жакшылык деген бул Аллахтан корккондор. Үйлөргө кирсеңер өз эшиги менен киргиле деп, ошо илимди дагы баштаганда адам өз эшиги менен кириш керек. Суроону да адам өзүнө пайдалуу нерседен үйрөнүш керек. Туура суроону бергенде өзүңөргө пайдалуу болгон суроону сурагыла деп көргөзтүйт. Ал эми айдын чоңойгону, кичирейгени эч кандай аларга пайда бербейт. Андан көрөкчө силер туура суроону бергиле деди. Эмнеге муктаж болосуңар? Мисалы айдын бир эле негизи бизге пайдасы адамдарга убакытты баяндап берет. Ошо менен ажылык убагын билет, мамилелерди билет, жанагындай мөөнөттөрдү билет, ибадаттагы абалдарды билет. Ошол эле негизги пайдасы. Ал эми силер туура суроо бергиле, пайдалуу нерсе менен алек боло дейт. Мындай айтканда Алла Таалам тарбиялап көргөзүп берип койду. Суроону кандай кылып суроо бериш керек, пайдасы нерсе менен алек болбош керек, туура суроо бериш керек экен. Ошо илимдин өз эшиги менен киргиле. Анан ашыкча болгон суроолор, ашыкча болгон нерселерди любопытство деп коет го, сурай бергенден эч кандай пайда жок. Адам кээ бир нерсеге пайдасы болсо да аз эле болот пайдасы деп ушундай кылып баяндап түшүндүрүп берди да, бул кириш сөзүндө. Кыскасы бизге эмне пайда? Ошо илимди негизинен баштайт экенбиз, башынан баштайт экенбиз. Кыска китептерден, негиздерден үйрөнөт экенбиз. Ошо имандын 6 шарты, исламдын 5 түркүгү сыяктуу туура суроо берет экенбиз. Ашыкча пайдасыз нерселер менен алек болуудан. Жана үйдү эшигинен киргенде эле илимди дагы өзүнүн жолу менен кирсе адамга алхамдулилlah акырындык менен илим топтолот экен. Ал эми кимде ким чоңуна кирип алса же топ-топ кылып алып алса, кайра адамдардан топ-топ болуп кетип калат. Өз жолун түшпөйт да, бат эле чарчап, илимди таштап, же оор экен, бул бизге ылайык эмес экен, менин жолум эмес экен деп илимден адам алыстап кетет дейт. Автор Шейхул Ислам ушу Бисмиллахир рахманир рахим деп китебин баштаган. Себеби Бисмиллахир рахманир рахим Куранда ар бир сүрөнүн башында жазылат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам каттарын жазганда дагы ушул башка падышаларга да кат жибергенде Бисмиллахир рахманир рахимди жазган. Мунун бардыгы жазганда ушул Аллах Таалам китебине ээрчүү, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн аткаруу болгон. Керек болсо мурунку пайгамбарлар дагы кат жазганда Бисмиллахир рахманир рахим жазган. Мисал катары мына Сулайман пайгамбар Билкис деген жанагы падыша аялга жазганда дагы каттын башында Бисмиллахир рахманир рахим деп жазган. Билкис деген падыша аял катты ачып алып айтып атат: Я юхал малау инни улкия илейя китабун карим. Эй адамдар, топ адамдар, мага кат келип түштү дейт. Кат келип түштү, ал кат Сулайман пайгамбардан экен. Ал каттын башында Бисмиллахир рахманир рахим деп турат. Анан бул китепти жазган адам дагы мына ушул Аллах Таалам китебине Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөт ээрчип Бисмиллахир рахманир рахим деген сөз менен баштады. Ахли сунна алымдарын бардыгы ушу китеп жазганда башында Бисмиллахир рахманир рахим менен жазат. Китеби берекелүү болот. Эмнеге? Ушу Аллах Таалам китебине Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө ээрчигенден пайдалуу болот. Ал эми ахли бидалар, динден алыстар китеп жазганда баштарына эч кандай Бисмиллахир рахманир рахим деген сөздү жазышпайт алар. Бисмиллахир рахманир рахим мааниси эмне? Мен ырайымдуу, мээримдүү Аллах Таалам аты менен баштайм деген сөзү. Мындай айтканда Аллах Тааламдан жардам сурайм. Аллах Тааламдан береке тилейм. Аллахым сени ысың менен баштап атам деп адам Аллах Тааламдан жардам сурап, береке тилеп, анын атын эскерип, сыпатын эскерип баштайт. Иш баштайсызбы, китеп окуйсузбу, китеп жазасызбы, кайсы иштин башында Бисмиллахир рахманир рахим айткан болсоңуз, алхамдулилlah, жакшылыкта, берекеде болосуз. Аллах Тааламдан жардам сурап баштайсыз. Андан ары алам деп айт. Билгин деп айт. Эмнеге мындай сөздү колдонду? Себеби адамдын көңүлүн буруш үчүн деп айтканда. Билгин деген адам эмнени билишим керек деп, анда мындан аркы сүйлөнө турган сөздө өтө зарыл, кунткой уккун деген кеп бар экенин түшүнөт адам. Ошон үчүн алам деди. Билгин дегенде бул жерде илимди айтып атат. Үйрөнгүн, билгин, эмнени билем десе, илим деген биринчи аныктамасы, бир нерсе кандай болсо, так ошондой кылып билүү, ошону билим деп айтат. Ал эми мунун карама каршылыгы бир нерсе кандай болсо ошону карама каршыны түшүнсө, жаны билбесе, муну караңгылык, жахил деп айтат. Андан ары Алла Таалам сага ырайым төксүн деди. Мындай айтканда,
китеп окуп аткан адамга дуа кылып, Аллахтын ырайымын тиледи. Бул мугалимдин окутуп аткан адамга, үйрөтүп аткан адамга жумшактыгы, мээримдүүлүгү, ага жылуу сөз, жумшак сөз менен сүйлөгөндүгү, ага дуа кылгандыгы. Эмнеге ушундай нерсе менен адам таасир алат, жүрөгүн ачат. Ал эми адамдын сөзү орой болсо, корс болсо, эй, жахил, караңгы адам, үйрөнгүн, сен деген надансың, эч нерсени билбейсиң, мен сага үйрөтөм, көзүңдү мен ачам десе, адам не деп кабыл алат? Кабыл кылбайт андайды. Ошон үчүн ар бир адамда акыйкаты бар болсо, ошону бирөө жетип калышын кааласа, ошого жумшак болууга, кулк мүнөз менен жакшы мамиле кылууга, жумшак сөздөрдү сүйлөөгө, ага жакшы дуасын кылууга таасир берүүчү жакшы адеп ахлак менен мамиле кылыш керек, далалат кылып турат. Ар бир мугалимге, дават кылган адамга, жакшылыкка чакырган адамга, жамандыктан кайтарган адамга сөзсүз жакшы сөз менен жылуу, жумшак мамиле кылып сүйлөш керек. Мына ошондо анын сөзү өтүмдүү болот жана кабыл болот. Ал адам кабыл кылып, жүрөгүн ачып, сөзүнө кулак төшөт дейт. Бүт эле адамдарга жумшак боло бербейт. Кээ бир адамдарга катуураак айта турган адамдар. Алар кимдер десе, алар жана көкбет, текеберленген, дин менен ойногон, эки жүздүү, Алла сактасын, отко десе ок кайтып кыйшык сүйлөгөндөр болот. Аларга жумшак сүйлөй берсең, өзүңдү да кор кыласың, ислам динди да кор кыласың. Алардын өзүнө жараша катуураак айтылат да. Динди шылдыңдагандар, билип туруп, ушул өчөшүп, ар кандай кылып маскара кылып сүйлөгөндөр, эки жүздүүлөр. Аллах Таалам Куранда Тауба сүрөсүнүн 73 аятында Я юхан наби, жахидил куфара вал мунафикин, вагулуд алейхим дейт. Эй пайгамбар, сен капырлар менен күрөшкүн. Ал эми о эки жүздүүлөргө катуу болгон деген. Вагулуд алейхим деген катуу болгон, катуу тургун алар. Себеби алардын бара турган жери тозок, алардын жайы кандай жаман деген да. Ошон үчүн мунафыктар менен курал менен күрөшүлбөйт. Мунафыктар менен илим менен күрөшүлөт, баян менен күрөшүлөт. Ошолордун жалган экенин, эки жүздүү экенин, адамдарды аларга ээрчип кетпеш үчүн алардын жүзүн ачып, ачык адашуусун баяндап, ушундай надандар экенин ачыктап, корс катуу айтылат да. Ал эми билбеген адамдар болсо, аларга карапайым элдер бардыгына эмне талаш тартса дагы жакшы жол менен, үйрөтүү менен, жакшы мамиле менен кылынат. Кыскасы, эки жүздүүлөргө текеберленгендер, динди шылдыңдаган, динди менен ойногон чоң адамдар аларга өзүнчө кат, өзүнчө сөз, өзүнчө баян менен кылат. Себеби алардын максаты динди кабыл кылуу эмес. Алардын максаты эмне десе, адамдарды адаштыруу. Ошону көрүсүздөр, айырмасы. Алардын максаты адамдарды адаштыруу, адамдарды динден качыруу. Ар кандай сөздөрдү алып келип, жалган кылып, адамдарга жеткирип, динден качырып, динди жаманаттуу кылуу. Ошон үчүн аларга жумшак сүйлөп, анда бул туура эмес. Мына буларга өздөрүнө жараша мамиле кылынат. Ал эми илим алам, кулак төшөйм, үйрөнөм, билип алайын деген адамдарга сөзсүз жумшактык менен, ырайымдуулук менен, мээримдүүлүк менен, жакшы мамиле менен чакырылат. Себеби ал адам жакшылыкты үйрөнөм деп атат, акыйкатты үйрөнөм деп атат, пайда алам деп атат деп ушул жерден сөзү бүтөт. Андан ары И'лам рахимакалла дегенде автор айтып атпайбы, бул кириш сөздү жакшы түшүнүп алайлы туугандар. Анан кийин сага Аллах Тааламдын ырайымы болсун дейт. Бул дүйнөдө Аллах Таалам сага ырайым төксүн дегенде, эгер Аллах Таалам сага ырайым төккөн болсо, бул дүйнөдө да, акыретте да сен бактылуу болосуң дейт. Кимде ким Аллах Тааламдын ырайымында калса, бул дүйнөдө бактылуу болот, акыретте бейиш кирет. Ал адам эч окто тозок кирбейт. Бул улуу дуа. Ошон канча деген дуаларды байкасаңыз, эки сарзанын ортосунда деле Аллахуммагфирли вархамни вафини варзукни вахдини ырайымдуулук суралган. Канча дуалар. Ырайымдуулук сураганда бейиш менен Аллах Таалам ыраазылыгы суралат. Аллахтан кечирим сураганда Аллахтын тозогунан оолак болуу жана карынынан оолак болуу жана күнөөсү адамдарга ачыкталып кетпеши шерменде болуп, ошол нерсе камтылат. Мына улуу аалым Шейхул Ислам окурманга, угарманга ушул китепти окугандардын бардыгына дуа кылып атат. Иншалла мындай солих адамдын дуасы кабыл болот деп шейх эскерди. Андан ары яжибу деди, милдет болот деди. Важип деген эмне десе, аныктамасы аны аткарган адам сооп алат, таштаган адам күнөөкөр болот. Важиптин аныктамасы эмне экен? Аткарган адам сооп алат, таштаган адам күнөө табат. Ал эми мустахабтын аныктамасы аткарган адам сооп табат, таштаган адам күнөө таппайт. Ал эми мубахтын аныктамасы болсо, аны кылган адам сооп да таппайт, таштаса күнөө да таппайт.
Ушу угуп каласыздар, мустахаб, анан важип, анан мубах деген аныктамалар. Ушул мустахаб менен мубах, анан важиптин аныктамалары. Анан бул жерде шейх айтып атпайбы? Яжип деп. Ушул азыр биз үйрөнө турган 3 негиз илими мубах да эмес экен, мустахаб да эмес экен. Бул эмне экен? Важип деп атат. Важип деген ар бир адамга жеке көзүнө, жеке башына милдет деген сөз. Кылса сооп табат, кылбаса күнөө табат деген сөз. Аткарбаса күнөө табат. Эгер ушул 3 негиз адам үйрөнбөсө, эмне табат? Алла сактасын, күнөө табат деген сөз дейт. Таштап койсо үйрөнбөй. Мустахаб болот бизге, үйрөнүп алсак жакшы болот, же жакшы көрүнөлөт, пайда болот деп айткан жок дейт. Важип деп айтты. Мындай айтканда таштап койсоң күнөө табабыз деген сөз. Мына бул илимди үйрөнүүдө акырындык менен, үйрөнүү менен келет. Убакыт жумшайсыз, күчүңүздү жумшайсыз, курбанчылык кыласыз, жүрөктү жыйнайсыз, түшүнүүгө аракет кыласыз. Ушунун бардыгы тааллум деген үйрөнүүгө муктаж. Тааллум деген үйрөнүүгө муктаж. Эмне экен? Биз үйрөнө турган 3 негизди айтып атат. Арба масаил. Эмнеге муну маселе деп айтты? Себеби ушул маселеде адам суралат. Ошон үчүн ушул нерсеге көңүл буруш керек. Бул мындай бир угуп эле кыла турган эмес. Ушу менен сен жашайсың. Ошону сен жашоогуңда өмүрүң өлгөнчө практика кыласың деген. Ошон үчүн муну маселе деп эскерди да. 4 маселени билүү. Азыр шейх 4 маселеде бул кириш сөзү да. Ал-важибул айни дегени, ар бир адамдын башына милдет дегени, бул мусулмандардын арасында мисалы 5 мал намаз. Ар бир адам аны билбесе күнөө табат деген сөз да. Жеке. Анан бул жерде шейх айтып атат, яжибу алайна дегенде кээ бир илимдер бар, мисалы нике кыюу, никенин жолдору, ажылыктын жолдору, жана мурастын бөлүшүп бере турган жолдору, шариаттагы өкүмдөр, фатва бере турган жагдайлар. Анын бир бөлүгүндөгү мусулмандар үйрөнсө, баарынан күнөө көтөрүлөт дагы. Ким билбесе барып илимди өйдөн суралат. Ал илимди айтылбады да. Берде намаз, шахаданын маанилери, исламдын 5 түркүгү, имандын 6 шарты, аны билбесе адам болбойт, ансыз дини турбай турган нерселерге важип болот деген сөздү. Ушу айырмасы ушул. Важип менен фардул айн менен фардул кифаяда. Мусулман адамга жанагы 5 мал намаз, орозосу, эркектер мечитке барып окугандыгы, аялдар үйүнүн намазын окугандыгы, ошонун бардыгы фардул айн болуп саналат. Аны үйрөнбөсө адам күнөөкөр болот. Илим экиге бөлүнөт дедик го. Ошонун биринчиси адам фардул айнда сөзсүз үйрөнүш керек. Аны үйрөнбөсө адам мындай үзүрү жок, актануусу Аллахтын алдында кабыл болбойт деген сөз. Ансыз дини турбайт, дини толук болбойт деген сөз. Бул жана шейх айтып атат, эскерген исламдын 5 түркүгү, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, зекети, орозосу, ким ажылыкка бара турган болсо ажылыгын билиш керек. Бул нерсени сөзсүз мусулман адам үйрөнүш керек. Ла илаха иллаллахтын шуруттары, Мухаммад расулуллахтын шуруттары, мааниси, намаз окуган адам намаз ичиндеги шарттарын билиш керек, важиптерин билиш керек, сүннөттөрүн билиш керек. Окуп аткан эмне бузат, эмне соогун кемитет, ошонун өкүмдөрүн мусулман адамга үйрөнүү эмне экен? Важип болот. Зекети бар адамга зекетти билиш. Буга үзүрү жок деген сөз. Актануусу кабыл болбойт. Экинчи илим жана биз айткан мурас илими, соода сатык илими, вакыф илими, мурас, осуят илими, нике, жаназалар, анын бардыгын сурап алса болот. Муну кантип жуусу болот, өлүктү бул кандай болот? Аны илимдүү адамдар, фатва бергендер үйрөнсө аларга милдет болот. Ал эми карапайым адамдар аны үйрөнбөй койсо күнөөкөр болбойт. Кайсы бир адамдын убагы келгенде сурап алат. Ажылык бара турган адам ажылыкка даярданып сурайт. Мурас бар адам мурас сурайт. Зекетке убакыты келип калса зекетин сурап алат. Ушундай сыяктуу. Фардул кифая менен фардул айнын айырмасы. Ушул экинчи илимди бардык үммөттөгү адамдардын баары үйрөнсүн деп айта албайбыз дейт да. Ал эми илим жолунда жүргөндөргө, жана тип дават кылгандар, үйрөткөндөргө жана экинчи фардул кифаядагы илимдерди үйрөнүш керек. Ал эми карапайым адамдар болсо, жана үзүрү жок, актануусу болбогон күнүмдүк жашоосунда нерселерди ар бири үйрөнүшү шарт деп айырмасын мисалдады. Автор мына бүгүн ушул кириш сөздө негизи илимди эскерип, илимди Аллах Тааламдын акысы, анан пайгамбардын акысы, анан исламды далил менен билүү дегенде ушул илимге кошулат үчөө бир. Анан амалды айтат, анан сабырды айтат, даватты айтат, жакшылыкка чакыр, анан сабырды айтат. Ал эми бүгүнкү кириш сөздө биз илимдин зарылдыгын, илим экиге бөлүнөт экендигин үйрөнүүдөгү. Ал эми илим дегенде бул нерсеге бар Аллах Тааламдын акысы, пайгамбардын акысы, ислам динин далил менен кире турганын баяндады. Биз дагы деле кириш сөздө жүрөбүз. Иншалла бир кириш сөздөрүн бүткөндөн анан
үч негизге киришебиз. Аллах таалам баарыбызга сабыр берсин. Акырындык менен бул шейхте өзү эскергендей курбанчылык керек, убакыт керек, жүрөктү байлоо керек, түшүнүүгө аракет кылыш керек. Анан акырындык менен улантып кете беребиз. Кээ бир алымдар айткан, илим деген бул айлап, жылдап, күндөп, түндөп келет. Кимде ким илимди топ-топ кыла алса, топ-топ болуп кетип калат деген. Иншалла ошон үчүн азастан болсо сабыр кылып, кичине болсо да пайдасын алып, улантып, ушул китепти бүтүрүүгө Аллах таалам бизге насип кылсын.